Кара Балта шаарын өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан бөлүнгөн 1 миллиард сомдук каражаттын алкагында өткөрүлгөн мамлекеттик сатып алууларда мыйзам бузуу фактылары аныкталып, шаар мэриясынын бир нече кызмат адамы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдан бери Кара Балта шаардык мэриясы товардык материалдык баалуулуктарды сатып алуу, асфальт бетон төшөө жана Гербен базарын куруу боюнча тендерлерди өткөрүп келген. Бул тендерлердин жеңүүчүлөрү катары ОК жана РС жоопкерчилиги чектелген коомдор аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси бул ишканаларга тендерди утуп берүү үчүн ортомчулар аркылуу акча алып турганы аныкталды. Анын мындай аракеттери шаар мэринин көрсөтмөсү менен болгондугу айтылууда. Мындан тышкары аталган ЖЧКлар келишим суммаларынын 7ден 15%га чейинки бөлүгүн сатып алуулар боюнча адисине өткөрүп берүүгө мажбур болгону айтылууда. Ал эми башкармалыктын башкы эсепчиси алдын ала аванс катары откат суммасына барабар каражатты которуу жолу менен бюджеттик каражатты мыйзамсыз чыгарууга көмөктөшкөн. Тергөөдө аталган схеманын түздөн-түз мэрдин көрсөтмөсү менен уюштурулгандыгы жана алынган акчалар кызматкерлер арасында бөлүштүрүлгөндүгү расталган. Аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекетке келтирилген зыян 26 миллион сомдон ашаары белгилүү болду. 2025-жылдын 15-июлунда УКМК тарабынан БАС, ИРО жана РРО кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта тергөө органдары башка мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу боюнча кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүүдө.